Оруп суналарын күтүп жаткан, видеону күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезек дагы ушул видеого келип калды. Бүгүн 12 декабрь 2021 жыл апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Жакшы маанай менен тартылоо максатында баштадык анда. Мо 06-дан баштай берсек окшойт. УАЗ 2106. Байланышкана номери жазылып турат. Басын канчада отасыңар? 120. Жылы 1992. 120 миң сом кеми бар. 1992. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. ВАЗ 2107 2008. Инжекторлы болуш керек. 1.6 180 миң сом. Есим байланыш номери 554 26 04 26. Салону. Нива 2008 1.7 440 миң сом. Көрсөтүп калды. Да бир Нива 2009 1.7. Басына келен не деп жазып койгон, не түшүнүксүз болуп калган. 2050 деп жазып коюптур. Эмгеге кызык болсо өзүңүздөр телефон чалып суроо аласыздар. Эсинен ВАЗ 2114 2007 160 миң сом. Есин байланыш номери 779 93 93 40 канча экен? 45 же 43 түшүнүксүз. Бортовой компьютер бар, отуруштардын жылуу системасы, алдын кайнектер электро көтөргүч, комплектация жакшы эле. Ауа райы да сонун жагымдуу, байкаганыңыздардай күн чыгып турат. 15 градус жылга чейин болмокчу, көтөрүлмөкчү. Дагы да кете берели. Так, mo 07-ни сурап көрөлүчү. Россия темир номеринде экен. 2008 1.6. Канчада отасың? 80 миң сом, а? Кичине кагазын көтөрүп койсун, номериң көрүнбөй калыптыр. Мына есим байланыш номерлери. Немечи? Колго тер басын канча бере бересиң? Ошону айтканың эң негизгиси. Миңдеген адамдар көрүп атат. 60га берүү. 60 миң сомго, жакшы. Ушундай турушундабы же учеттон деле чыгарып бергенге жардам бере бересиңби? Жок, ушундай. Ушундай турушунда. Болду. 60 миң сомго бере берем деди. Мынабы? Буну да ошо колго тер басын айтып коерун. 80 миң сомго бере берем. 2010 1.6. Инжектор болуп калат, а? УАЗ 2107. Бул да Россия темир номеринде. Ооба, көрүнүп турат. Ушунун жанында Москвич азылык. Багажник 1987 1.6 объему 40 миң сом, көрдүңүздөр? 40 миң сомго дагы машина табылып атат, көрүп атасыздар. Да бир аз арзанат да берсе керек эле. Эси жанында көрүнбөйт. Мындай жумуш кылып, талага бир иштеткенге жакшы эле унаалардын бири. Бушук машина эң негизгиси СССРден калган унаалардан болуп калат. Улантып береличи. Болду. Ооба, мощный экен, көрүп атабыз. ВАЗ 2107. Неме автозапуск барбы? Же сигнализациябы? 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6.
Бирок көрүнүш чындыгында жакшы көрүнөт. Подлокотник. Кожаный. Баасын канча деп атасыңар эми жигиттер? 150. Ошондой айтат деп ойлоп аттым эле. 250 миң сом деп атат. 21 деп эми бирок ушу жүгүллөргө ишене бербейм да менчи. Баары бир айланып калышы да мүмкүн да. Ооба. 100 миң. Болду, тартабыз. 100 миңден кийин эле кайтар эле бул жаңы 0дон айланып берет да булардыкычы. Да бир 07. Кичине жасапсыңар, а? Кичине жасалган. 4 дөңгөлөктөр кышкы шыптар менен кош экен. Инжектор, азыр көрсөтөбүз андагы 2010 1.6. Кимде можно? Подлокотник, мынандай музыка тикс, динамика, подиумдар бар экен. Старт стоп дагы кош койдуңарбы? Ого. Старт стоп дагы бар экен. Жакшы, бирок салонунда жакшы, таза. Мынандай 4 дөңгөлөгү менен жайкы. Анан айтмакчы, бул жакта эң кызыктырып турган жакшы сабвуфер болуп турат. Мына көрүп атасыздар. Канча киловаттка экенин билбейм. Бирок дадил эле чыгат, а? 2 киловатт. Ого. Дадилген анда. Машина кейж каналы. Жакшы, баасын айтем. Өзүм кызыгып калдым чындыгында. 240 миң сом кеми бар дейт. Жакшы. Болду, жакшы сатып алла. Так, бул жерде 0.99 турат. Шуну көрсөтөйүн. Инжектор экен айтмакчы. Инжектор мынандай куюлган дистерде Laben деген фирманыкы окшойт. Так, 2003. Ушундай алып койгула да, мени кыйнабай. Так, Европанель экен да? Жакшы. Туманкалар бар. Бортовой компьютер жок, эми коюп койсо болот. Бул жагында да ошо электро көтөргүчтөрдү жана могу жеринде жылытуу системаларын койсо болот. Баасы канча болду эми? 150 деп атабыз. 150 миң сом. 150 миң сом. Так, кете бергеле улантып. Канча деп атасың өлчө? 200 миң сом. 2011 1.6. Так, арка тарабында көрсөтүп коелу. Кожаный чехолдор окшойт, а? Кожаный чехол, подлокотник. Электропакет. Электро. Нолар иштебей калгандан да? Же иштей берет? Багажник болор. Центр замок да бар экен, а? Центр замок пульту менен кош экен. Так, кете берели. О жерде 06-ны көрсөтөйүн. 2003 1.6 90 миң сом. Так, жарак болуп турмун. 90 миң сомго ушул 06 сатылат экен. ВАЗ 2111. Bir 1984 1.5 100 миң сом кеми бар. Эми өзүнүн ретро стилин жоготуп коюптур. Мен оюмча ошо торпедасы 06-ныкы экен. Ошойт. Же өзүнүкү эле. Так, дагы бир могу 07-ни көрсөтөйүн. 07. Рахматулла. 2008 160 миң сом. Так, daha bir 06 06 2003 1.6 135 миң сом.
Пикаптыбы? Болду, анда тартабыз. Могу жерде пикап турат. Нива пикап. Басы жазылбаса да көрсөтүп кое берейин. 2002 17 555 88 28 83. Так. 07'ni көрсөтөйлү. Екі мың 11. Соны. Басы қанша oldu? 270 мың сом. Kemi var. Жана ушунун жанында да bir 07. 2010 1.6 tez arada satılат eкен 130 мың сом. Kuzatma işleri бар eкен, çirgen жерleri бар. Чекедели мынандай ар бир тарткандан 07'лерин подлокотник коюлуп турат экен. Жакшынакай көрүнөт да бул да. Өзү негизи. Так. Bu 07'ler sizlerden mi? Так, bası da жазылып атыр. Bası сакталган мыналарды көрсөтөбүз да биз. Gaz 31 105 2005 23 150 мың сом. Kırgızstan номері екен. О, Kırgızstan номерінде да bir 31 екен, gaz 31. 31'den başqaçarak болду. Bilgender kommentariyga жазып коюңуздар. 2005 2.4 gaz benzin. УАЗ Патриот. Екі мың жеті. Басы жазылып атыр. Айнектері электро көтөргүчтө, алдыңкы айнектери. Кондиционер бар экен. Гидравликада бар болуш керек буларда. Жакшы. Фаркоп. Так, мо 04'та көрсөтөйүн. Екі мың жеті 1.6 220 мың сом. Жана ушунун жанында ВАЗ 2101 болса керек. 1976 13 55 мың сом. Салам көрсөтүп коелук. Салам алейкум, кандайсыз? Мен машина кейз каналынан миңдеген адамдар көрүп калат, кардар чыгып калышы мүмкүн машиналарга. Мотор коробка бардыгы жакшыбы? Айдаш эле керекпи? Машинаны чыгым кыла турган жерлер жок, а? Колго тер басым сурайын эми, канчага бере бересиңер? 40 мың сомго. Жакшы. Дагы бир 40 мың сомго бере берем деген уна. Жакшы. Дагы бир 01 турат могу жерде. 1987 1.6. Так. Тамагыңар таттуу болсун. Канча деп атасыңар эми? 120 деп атам. 120 мың. 100 пул деле, мен барам. 100 мың сомго багылышкан өткөндө. Эми ошол баа бере бересиңер, өткөнкү бербегенге. Жакшы. 100 миңге бере берем деп атат.
Жақсы. Мына шыны менен бүгүнкү орус унааларында болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Унаалар өтө көп чыкты. Мен дагы бул жакка келип атканда 1 сааттай караң зорго жетип келдим. Пробкалар дагы болуп атты. Видеобузга лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.